Муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар кошкон акчаны жеке каржы мекемелерине 100 миллион сомдон ашык суммадагы каражатты насыя кылып берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү өз максатына жумшап турган. Ушундай кине тагылып, шектүү катары кармалган Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчы эсептчиси Жеңишбай Бакиевди 1-май райондук соту 2 айга камады. Ал эми мурдагы муфтий Максат Ажы Токтомушевди үй камагына чыгарып, өлкөдөн чыкпоого милдеттендирди. 2021 жылдын 12 февралындагы токтомуна ылайык айыпталуучу Максатбек Токтомушевга карата башка жакка кетпөө түрүндөгү кол каталуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалды. Муфтияттагы мыйзамсыз финансылык иштер боюнча президент Садыр Жапаров өз пикирин айтты. Чыр ажылык сапарга баруучулардан чогулган каражаттан улам чыккан. Былтыр ага жалпысынан 16 миллион сом чогултулган. Каражаттын 8 миллионго жакын долларын жетекчилик сомго айлантып, киреше алуу максатында банктарга пайызга салган болот. Ошол маалда доллар 15 сомго дейре өсүп кетет. Кесепетинен киреше эмейли 685 миң доллардын тегерегинде чыгымга дуушар болгон. Пайда көрөм деп тескерисинче доллар өсүп кетти дагы деги сомго айлантып койгон да. Анан банкка салып койгон. Ал пайда көргөнчө чейин доллар өсүп кетет да 15 сомго өсүп кетет дагы. Чыгымы бир 685.479 долларга чыгым тартып калат. Мына ушундай болот да. Эми бул ажыга барчу, ажылык сапарга барчу адамдардын акчасы да аны бербеш керек эле. Ортого акчада. Анан эми ал азыр бүгүнкү күндө дагы толук кайтарылбай турат да. Анан бул жерде ажылыкка бара турган адамдар, бай акча төккөн адамдар, келе акчамды бер десе, жарым жартылайын берип, жарым жартылайы бүгүн бериле элек экен да. Мына ошонун кесепетинен баягы тияка бияка чачыратып кеткен акчаларды кайра кайтара албай, бүгүн ошондон мына жаңжал чыгып атат да бири-бири менен. Мындан сырткары өлкө башчы Садыр Жапаров Акин Токтоналиевдин дин комиссиясынын башчылыгынан алынгандыгы тууралуу түшүндүрмө берди. Айта кетсек, буга чейин Акин Токтоналиев Садыр Жапаровго жана анын үй бүлөсүнө көп жылдан бери жактоочу болгонун айтып, анын мындай эмгеги бааланбай кызматтан алып салды деп айтып чыкканы бар. Акин Токтоналиев мага адвокат болуп жүргөнү чындык, аксакал киши, сыйлайм. Ал кишини дин чөйрөсүндө жүргөн адамдардын да жактоочусу болуп жүргөн адам катары жакшы билчүмүн. Ошол үчүн октябрь окуяларынан кийин дин комиссиясынын башчысы кылып дайындаган элем. Молдолорду ынтымакка чакырыңыз, жарандарыбызды туура жолго чакырып, радикалдуу динди кармануудан алыс болууга чакырышсын деген тапшырманы койдум. Тилекке каршы үчкө бөлүнүп жүргөн дин чөйрөсүн бириктиргендин ордуна бир жагына кошулуп алып, ушундай ыр-чырдын жаралуусуна түрткү болуп кетти. Ошол үчүн кызматтан алып, жаш энергиялуу дин чөйрөсүн жакшы түшүнгөн адисти койдум. Мамлекеттин иши жылбай, молдолордун арасында чатак күчөп турса, менин адвокатым эле деп кармап олтура берсем кандай болот? Мамлекеттик кызматта менин адвокатым, менин досум, тууганым деген принцип болбош керек. Ошондой принцип менен 30 жылдан бери жашап келип, мамлекетибиз жок болуп кетүү коркунучуна такалыптыр. Анын айлыгына кызыгып, анан ошондой бир жулуу жумшак жерде мен кетпей эле отура беришим керек. Анткени мен Садыр Жапаровго адвокат болуп жүргөм дегендин өзү кичине уятсыз иш да, уятсыздык бул. Мен кызматтан кетпеш керегим эле деген мындай бир ыдысы да туура эмес. Анткени мамлекеттик кызмат бул бирөөдөн берилбейт. Бул мамлекеттик кызмат деген мамлекеттин карамагындагы нерсе. Аны эч ким ал жерге мен кызматтан кетпейм, отурам деп айта албайт. Президент Садыр Жапаров Райым Матраимовдун иши тууралуу дагы өз пикирин билдирди. Белгилесек, Матраимов тергөө менен кызматташуу деген берененин негизинде күнөөсүн мойнуна алып, 2 миллиардтан ашуун акчаны бюджетке төгүп берген. Бул бир эле эпизод менен. Ушул эле факты менен сот кошумча 260 миң сом айып пул салып, чечим чыгарган болчу. Мага УКМКнын берген маалыматы боюнча кошуна өлкөлөргө Дубайга кандай операцияларды жасаганы жөнүндө банктык эсептери жана мүлктөрү боюнча суроо салып, кат жөнөтүшкөн экен. Алардын жообу келсе, иш уланат, бул бойдон калбайт. Ошондуктан эл сабырдуу болуп туруш керек. Ар бир иштин бүтчү күнү болот. Ар кайсы күчтөр же алардын артында акча каражат менен камсыздап, Кыргызстанга бүлүк салгыла, жекшемби сайын митинг уюштургула деп буйрук берип турган күчтөрдү да билебиз. Баары толук көзөмөлүбүздө. Ошолордун жетегине кирип кетпегиле. Баш аламандык болуп кетсе, алар элдин тагдырына жооп бербейт. Мен мисалы укук коргоочу катары бул соттун бул чечимине кошула албайм. Соттор күнөөлүү деп эсептейм. Матраев негизи сот таза, адилет, акыйкат сот болгондо Матраевдер камалыш керек болчу. Мына ушунча чоң күнөө кылган менин пикирим.
Ал эми президент Жапаровду бул жерде азыр кээ бир жарандык коомдун өкүлдөрү, коомчулук күнөөлөп атат соцсеттерин бар. Ушу Жапаров мына келди эле Матараевди эмне камабайт тигиби депчи. Мен ойлойм бул жерде Жапаров президенттин кандай эмеси бар? Жапаров деген өзү айтпады, мен сотторго эч кандай көрсөтмө бере албайм. Мен соттордун ичине кийлигише албайм деди. Мен ойлойм ошол сөзүндө туруп атат. Булардын ичине кийлигишкен жок деп ойлойм соттор. Кийлигишкен жок. Бирок деген Жапаров да айтты, президент айтты. Мына бир эпизод боюнча эле акталып атат. Жанагындай айып пул салынып атат, аз болсо да. Ал эми башка көптөгөн эпизоддор бар. Ошолор боюнча аягына чейин тергелет. Бул бойдон калбайбыз деп атат да. Калбайбыз деген айтып атат. Мындай болгондон кийин бул ушу менен эле бүтүп калбайт экен. Бирок тилекке каршы жанагы банктагы эсептерин эметпей чыгарбай туруш керек болчу да. Чыгарбай, бошотпой туруш керек болчу. Бирок бул жерде президентти эптеп эле азыр жарандык коомдор бир жактуу эле мына иштегени бир 10-15 күн, 15 күн боло элек. 15 күн боло элек президент кишини сабырдуулук кылып, токтоолук кылып, бир 100 күнүн көрбөйлү. Бир 6 ай иштесин да. Антикоррупциялык жүрүшү дегендердин өз кызыкчылыктары бар. Бөлөк жерден каржылагандар коомдо туруксуздукту жаратууну максат кылышат дешет коомдук ишмерлер. Садыр Жапаров өлкө башчы катары ишин баштаганына аз гана убакыт болгонуна карабастан, жумурткадан кыйкым издеп аргыл көрүнүштөрдү бурмалагандар чыгууда дешет. Жарандык коомдордун чыгып алып ызычуу болгонун көрүп угуп алып менин кабыргам кайышты да. Эми жаңыдан эле бийликти шайлап, мына Садыр Жапаровго шайлоочулардын 80%-на жакыны добуш беришти. Бүткүл дүйнө биздин бийликти тааныды. Жапаров иштегенде жарым ай боло элек. Ошентсе да мына жарлыктарды чыгарып атат. Жаңы өкмөттү түзүп койду. Жакшы кадрды алып келип, эми ишке киришели деп атса, булар ызычуу кылып аткандыгы бул эс акылга сыйбаган иш да. Эми мени кейткен ошол митингге чыккандардын үстүндө артында мурда эле биздин мамлекетти башкарып жүргөн кишилер бар. Чет мамлекеттен каражат алып ошолордун заказып аткандар бар. Буларда бир мекенчилик деген мындай түшүнүк барбы? Уялса болбойбу, жок өлкөчүнүн колунан иш келбесе, жок болсо тынч койсо болбойбу? Ушинтип отуруп булар элди бөлүп жарса, бөлүнгөнү бөрү жетти. Анда биздин келечегибиз кандай болот? Коррупцияга азыр каршы күрөш деп жүрүш чыгарыштын өзү күлкү келерлик нерсе. Анткени мына өзүңүздөр билесиздер, карап атасыздар, сандарды карагыла. Эми мына бул бийлик мындай иштей баштаганы, толук иштей баштаганы ноябрь, декабрь, январь десек, 3 айдын ичинде 3 миллиардтан ашык каражат казанага коррупциядан түштү. Анан кантип коррупция боюнча күрөш жүргөн жок деп айта аласың? Коррупция менен күрөш катуу жүрүп атпайбы? Анан эми аны тиги коррупцияга каршыбыз деп көчөгө чыгып кыйкыруунун өзү бул калп эле коомду козутуунун коо жүрүшү дейт элек да. Эми мындай караганда бир чети туура баягы коррупцияга туура барып жүрүш чыгышын түшүбүз керек дейсиң дагы, экинчиси карасаң ал коомду козутуп, коомго тынчтык бербей, баягы ар кандай жолдор менен коомдо жашаган элге тынчтык бербеген аракеттерди жасап аткандыгы көрүнүп турат да. Жаңы келген бийликти колдошубуз керек. Эл менен бийликтин ортосундагы ажырымды жоюп, бир багыттуу иш жасабасак өнүгүү болбойт. Кыргызда кепке келүү, мунасага келүү деген жакшы сөз бар. Ар кайсы идея менен жүргөн, чындыгын ар бир өз чындыгын чөнтөгүнө салып алып, бири-бирин акыл үйрөтө берген токтотуп, бир улуттук мунасага бириндикке келишибиз керек. Анан ошондо бири-бирибизди угуп, бир багыттуу иш кеткенде өнүгүү болот деп ойлойм. Ал арада саясий абалдан пайдаланып, социалдык тармактарда ар кандай туура эмес маалыматтарды жайылткандар чыгууда. Бул элди бөлүп жарууга түрткү болууда дешет коомдук ишмерлер. Социалдык колдонуучуларга калыс болсун. Сөзсүз бул демократия аргымды жасап берет, бирок чагымчыл иштердин чагым экени көрүнүп турат. Мен да бир тону окудум. Бирок ошолордун арасында жасап атканын көпчүлүктөр жана бүгүн митингге чыккандар тил деп атышпайбы? Айыптап атышпайбы? Мен элибизде кандай гана маалымат чыкпасын окула, бирок аны талдап, акылга салып туруп, ошонун ичинде туура натыйжага келишиңерди абдан сурап кетер элем да. Мен өзүм баягы көп жылдардан бери саясатта жүргөн аксакал киши кайрылар элем, ошонун көптүгүнөн тааныйм. Токтоткула мындай чагымчыл иштериңерди, элди бузбагыла. Бузган киши оңбойт, жарыбайт. Элди ойлогула, өлкөнү ойлоп туруп, мындай сыртка берилип кетпей, каражатты алынбай, өзүнүн ата мекен үчүн иштеп койсоңор болбойбу. Мен булардын баарын ынтымакка чакырар элем. Керек болсо өлкө боюнча бир жакшы улуттук бир платформа саясаты кабылаш керек болуп турат, чогулуп алып. Мындан ары кантип өстүрөбүз 5 жыл ичинде өлкөнү? Кантип элдин турмушу оңой болсо, ушунун тегерегинде сүйлөшүп талаш-тартыш кылбайбызбы?
Ал эми мындай атайын чагымчыл иштер бул эч кандай алдыга жылбаш керек. Буга биз баарыбыз коомчулук каршы турушубуз керек деп мен ойлойм да. Ар бир жаран коомдун бүтүндүгү, мамлекеттин келечеги, элдин ынтымагы жөнүндө ойлонуп, чагымчыл аракеттерге жол бербеш керек деген пикир. Эми азыр убакыт керек. Сразу эле коррупция менен күрөшүп кеткенге азырынча эрте го дейм. Азырынча убакыт керек да дагы. Көрүш керек. Эми бардык жакшы нерселер акырындык менен болот. Бир күндө болуп кетиши, бир айда же бир 5-6 айда болуп кетиши мүмкүн эмес да. Бул биз коррупцияга башыбыздан бутубузга чейин коррупцияга малынып калдык да. Жетсаттан баштап ак үйгө чейин коррупция болуп кетпеди биздечи. Бул эми бул процесс акырындык менен ишке ашат деп ойлойм да. Мурун бир 2 жыл 3 жыл мурун коррупция күчөп кеткен Бишкекте, Кыргызстан боюнча. Азыр кичине басындап калды. Мен өзүмдүн оюмча ошондой азыр кичине басындап калды окшойт. Эми азыркы биздин жаңы президентибиз жакшы иштеп кетсе, мен ойлойм Кыргызстан кичине коррупциядан кичине эметебиз го деп, азайып калабыз го деп. Салабат Эркетаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.